Аттуу коллегалар, бүгүн өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мен мындан бир 10-15 күндөн мурун 3 октябрда Кумтөр маселесине байланыштуу тынычтык чогулушун өткөзөм деп жарыялагам. Бүгүн тынычтык чогулушу болуп өттү. Эртең менен саат 11-де мен ошол жерде болдум. Ошол жерде болуп, саат 12:30-1-лерде кабинетиме келдим. Түштөн кийин, иш башталгандан бери мен радиону угуп олтурамын кабинетимде. Радиодон менин жердештерим Алымбеков, Талант Узакбаев, Максат Сабиров, Курманбек Дыйканбаевтар сүйлөп атат. Кумтөр проблемасын карашыбыз керек, элдин пайдасына чечилиш керек, элдин пайдасына иштеш керек деп атат. Бирок айткан сөздөрү менен кылган иштери туура келиш керек деп мен эсептеймин. Садыр Нуржоевич, жоқ, мен сізге кеңгір уақыт беріп отам. Бирок мына коллегаларды мындай кичине сый менен эметиңиз. Ушул жылдын 15 февралында өзүңүздөргө белгилүү 80 депутаттын добушу менен комиссия түздүрүп, мен 4 ай бою ушул Кумтөр алтын кениндеги болуп аткан проблемаларды иликтеп чыктым. 20 июнда отчет менен чыктым, өзүңүздөр билесиздер. 22-синде дагы карадык. 27 июнга добуш берели деп мына бир канча депутаттар, айрыкча көлдүк депутаттар, мына ушул эле Иманкожоева, Жамгырчиева болуп сурандыңар. 27-сине калтыралы добуш берүүнү. Бүгүн добуш бербейли, биз дагы сунуш берип ушу Кумтөргө катышып калалы деп. Макул деп мен 27-сине добушка макул болдук. 27-синде добуш берүү күнүндө каникулдун алдында колдоого ээ болгон жокпуз. Аны эми ар ким депутаттын өзүнүн баягы добуш берүүсүн биз эч убакта сен мындай добуш бердиң же тигиндей добуш бердиң деп буларды сынга ала албайбыз. Ошондуктан ар бири 45 депутат каршы берип, ошондуктан бул маселе өтпөй калды. Эми урматтуу депутаттар, мен таң калам. Şu karşı bergen deputatlarga taң kalam. Бүгүнкү күнгө чейин 15 жылдан бери карай 260 тонна алтынды Кумтөрдөн ташып кетип, бизге 1 тонна 400 килограмм алтын калтырыптыр. Мына кыргыз элинин пайдасы депчи. Ушуга кантип чыдап отурасыңар? Кантип ушуган дитиңер барып добуш берип атасыңар? Андан сырткары 77 тонна күмүш алып кетиптир. 1 килограммы биздин Кыргызстанга калбаптыр пайдасы. Кайсы бетиңер менен ушуга добуш берип атасыңар? 1 килограммы калбаптыр. 2000. Эми мындайда урматтуу депутаттар, чындыгында ачуу болот. Угуп турула. Уккула. Урматтуу депутаттар, танапес саат 4-тен 15 мүнөт өткөнгө чейин танап. 3-үнчү микрофон. Урматтуу төрага, процедура боюнча менин толук акым бар 2 мүнөт сүйлөгөнгө. Андан сырткары 15 мүнөт лидер фракция катары мен толук укугум бар. Менин башымды кесип коюшуңар мүмкүн, но бирок тилимди кесе албайсыңар. Бул менин мыйзамдуу укугум. Укук. Эгерде оскорбление болбосо. Жок, оскорбление болбойт. Менин коллегаларым айтып атпайбы, Иманкожоева менен Жамгырчиева. Анан кийин укук жөнүндө берилбейт. Эгерде экспертизага баргысы келсе, мен азыр даярмын. Мени кара пиар кылып, не только Иманкожоева менен Жамгырчиева чыгарган жок. Бүтүндөй бийлик бутактары, бүтүндөй массалык маалымат каражаттар чыгарды. Жүргүлө, мен азыр барганга даярмын. Бул бир. Экинчиден, Ирина Карамушкинага эгерде кыргыз мамлекетинин тагдыры баары бир болсо, мага баары бир эмес. Мен эртеңки кыргыз мамлекетинин келечегин ойлонуп атам. Ошон үчүн, урматтуу Асылбек Шарипович, сиз калыс алып барыңыз. Менин мыйзамдуу укугумду эч кимдин тебелегенге, президенттин дагы, премьер-министрдин дагы, спикердин дагы эч кандай акысы жок. Бул менин мыйзамдуу укугум. 2 мүнөт процедура менен сүйлөгөнгө акым бар. 15 мүнөт лидер фракция катары сүйлөгөнгө акым бар. Эгерде менин сөзүм жакпаса, кулаңарды жаап отургула. Чындыкка эгерде чыдабай атсаңар. Мына мен сиздерге момундай эле айтайын.